Жарандарыбыз жаш улгайып, кутман куракка келген кезде жакырчылыкка туш болуп, ар бир тыйынды санап, баарын үнөмдөгү аргасы болгондо өзгөчө кыжырданган абалга кептелишет. Пенсия курагында татыктуу өмүр сүрүүгө каражаты жол бербей турганы бул акыйкатсыздыктын акыйкатсыздыгы десек туура болот. Так ушул себептен 2021-жылы Конституцияга өзгөртүүлөр киргизилип жатканда пенсия менен жөлөк пулдар жашоо шартын камсыздандыруу минимумунан кем болбошу керек деген пунктту киргизгенбиз. Урматтуу аталар, апалар, ушул жылдын 1-октябрынан тартып социалдык фонд тарабынан дайындалган бардык пенсиялар 6800 сомдон кем эмес өлчөмдө болоорун сиздерге чоң кубаныч менен жарыя кылып кетейин. Мен бул мөөнөттү тездетүүнү өтүндүм. Кудай буйрса, пенсияны жогорулатуунун биринчи этабы 1-июлдан башталат. Бул багыттагы иштерди уланта беребиз. Социалдык төлөмдөрүбүз менен жөлөк пулдарыбыз да жашоо минимумунан жогору турган чекке тез арада жеткирүү үчүн талыкпай иштейбиз. Ооба, албетте буга бир нече жылдар керек, ошентсе да бул максатка биз сөзсүз жетебиз.